Пайgambarыбыздан ең мықты насаат бар. Kimdir birөөдөн карыз алып жатканда, же карыз алганы үйүнөн даярданып чыгып атканда, же алып атканда, сөзсүз түрдө Алланын жардамы менен төлөймүн, эмгегимдин аркасынан аракет кыламын деген жакшы ниет менен алса карызды, аддаллаху анху, Аллах ага өзү жардамчы. Карыз алган адамга өзү жардамчы. Аллах өзү төлөшөт деп атат. Төлөшөт дегени ага баам парасат берет, убакыттын мыкты сарамжалдоо кылып берет, иштеген ишине береке берет, ден соолугун чың кылат, тоскоолдуктардан куткарып коет, аз кырылбайт, адашпайт, арамга барбайт. Карыз алып атканда өзү инсан адашат да. Өзү сыртынан 2 айда берем дейт, өзү нар жагында 2 жыл турат да. Кетип калам мен, кайдан табат эле мени дейт. Ушинтет. 2 ай дедиби, чын жүрөтөн 2 ай десе, Аллах Таала анын ишине ушунчалык ийгилик берет. Карызын төлөп бүткөндөн кийин дагы өзүнүн жумушун аркалап кеткенге, жана үй бүлөсүн багып кеткенге дагы ашырып коет. Аллах ушундай берекелүү убакыт берет. Кимдир бирөөдөн карыз алып атканда же аманат алып атканда бербей коюу, же бүлүндүрүү, же жоготуу, жана бузуу максатты ала турган болса, Аллах анын өзүн дагы жоготуп коет.